Саламатсыңар балдар. Бүгүн санаточтун түрлөрү, жасалышы жана колдонулушу жөнүндө билебиз. Санаточ деген эмне? Санаточ заттын санын, иретин, катарын, эсебин, чамасын билдирип, канча, неченчи, канчоо деген суроолорго жооп берген сөз түркүмүн санаточ дейбиз. Санаточтор түзүлүшүнө карата экиге бөлүнөт. Жөнөкөй жана татаал санаточ деп. Жөнөкөй санаточтор бир сөздөн, ал эми татаал санаточтор эки же андан ашык сөздөн турат. Жөнөкөй санаточторго мисал келтирсек, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, миллион жана башка сөздөрдү айтсак болот, бир сөздөн турган. Ал эми татаал санаточтор 11, 225, 4дөн 1 жана башка эки же андан ашык сөздөн турган санаточторду айтып өтсөк болот. Эми сүйлөм менен мисал келтирип көрөлү. Ысык көлдүн узундугу 170 эң кең жери 58 километрге жетет десек, бул жерде 177 жана 58 деген санаточ бар экен. Бул сүйлөмдө бул татаал санаточтор. Ал эми экинчи сүйлөмдө санаточтор 6га бөлүнөт десек, 6 деген жөнөкөй санаточ болот. Бул жерден эми тесттик суроого жооп берип көрөлү. Татаал санаточтор катышкан сүйлөмдү белгилегиле. Иним 9-класста аяктап жатат. 9 бул жөнөкөй санаточ. Б вариантында классташтарым спорттук мелдештен 1-орун алышты. 1 бул да бир сөздөн туруп атат, жөнөкөй санаточ. В вариантында дүкөндө 20 адам кезекте турат. 20 бул дагы жөнөкөй санаточ, бир сөздөн турду. Г вариантында Алкос Монов 1915 жылы туулган. 1915 бул татаал санаточ, 6 сөздөн турду. Санаточтор маанисине карата 6га бөлүнөт. Эсептик санаточ, иреттик санаточ, жамдама санаточ, чамалама санаточ, бөлчөк сан, топ сан деп 6га бөлүнөт. Эсептик санаточтор заттын эсебин, санын көрсөтүп, канча, нече деген суроолорго жооп берет. Мисалы, 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун деген сүйлөмдө 100 деген эсептик санаточ. Сандын эсебин, заттын эсебин көрсөттү. 30 бөлчөк 1 кес. 30 жана 1 деген санаточ сөздөр, бул дагы эсептик санаточ. Иреттик санаточтор заттын иретин, катарын көрсөтүп, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Ынчы мүчөсү аркылуу жасалат. Мисалы, 1 байлык ден соолук, 2 байлык акчоолук десек, 1 жана 2 деген иреттик санаточтор болот. Иретин билдирип жатат. Жамдама санаточ заттык жана сандык түшүнүктү жамдап көрсөтүп, канчоо, нечөө деген суроого жооп берет. Жамдама санаточ 7 санга чейин эле болуп, О, Ö мүчөлөрү менен жасалат. Мисалы, бирөө бардыгы үчүн, бардыгы бирөө үчүн дегенде, бирөө деген санаточ, жамдама санаточ, Ö мүчөсү аркылуу жасалды. Чамалама санаточ заттын санын чамалап, болжолдоп көрсөтүп, канчадай, канчаларда, канча чакты, канчага жакын, канча ашык деген суроолорго жооп берет. Дай, тай мүчөлөрү менен ашык, ашуун, чакты, жакын деген бөлүкчөлөр менен жасалат. Мисалы, 40 киши тойго келишти десек, бул жерде 40 деген санаточ. 40 деп так санын көрсөткөн жок, ошондуктан бул чамалама санаточ болот. Тай мүчөсү аркылуу жасалды. Саат 2-лерде университетке кел. Канчаларда 2-лерде бул санаточ сөз. Чамалама санаточ 2-лерде деп бул дагы так убактысын берген жок. Ошондуктан бул дагы чамалама санаточ болот. Бөлчөк сан заттын санын майдалап, бүтүн сан менен бөлүктүн катышын көрсөтүп, канча, нече деген суроого жооп берет. Мисалы, Кыргыз Республикасында 1995 жылы 1 январга карата аялдардын саны 2,3 миллион адамды түзгөн деген сүйлөмдөн санаточторду табабыз. 1995 бул татаал санаточ, 1 жөнөкөй санаточ, 2ден 3 бөлчөк санаточ болот.
Халктын жалпы санын аялдардын саны 51%ды түзгөн. Бул жерде санаточ 51, бул татал санаточ, эсептик санаточ. Аялдардын орточо жаш курагы 27,3 жаш болгон. Бул сүйлөмдө санаточ 27,3 бөлчөк санаточ. Топ сан заттын санын топтоо менен көрсөтүп, канчадан, нечеден деген суроого жооп берет. Мисалы, дене тарбиясы сабагында экегиден болуп тизилдик десек, топ менен көрсөтүп, бул жерде экегиден деген топ санаточ болот. Балдар, силерге санаточтун бөлүнүшү боюнча түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Эми тесттик иш менен иштеп көрөлү. Чамалама санаточ катышкан сүйлөмдү тапкыла. А вариантында билеги күчтүү бирди чыгат, билими күчтүү миңди чыгат. Бул жерде бирди, миңди деген санаточ бар экен, бул эсептик санаточ. Демек, бул А варианты туура эмес. Б вариантында байкем 3-чү жолу Америкага барып келди. 3-чү деген санаточ бул иреттик санаточ. Б варианты да туура эмес. В вариантында чогулушка 50дөн ашуун адам катышты. Бул жерде 50дөн ашуун деген санаточ сөз чамалама, так санын көрсөткөн жок. Ошондуктан В варианты туура. Ал эми Г вариантында окуучулар текшериштин 4төн 1-ин аткарып өтүштү. 4төн 1 бул бөлчөк санаточ. Кийинки тапшырманы каралы. Топ санаточ жазылган вариантты белгилегиле. А вариантында 5-5тен бул топ сан. А варианты туура экен. Б варианты 35 эсептик санаточ. В 2ден 3 бөлчөк санаточ. Г вариантында 100дөн чамалама санаточ. Демек, А варианты туура. Балдар, силер санаточ боюнча маалымат алдыңар. Ошону менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.